бүгүнкү өзүңөрдүн аймагыңардагы жана жетектеген ишканалардагы шаарда болуп жаткан именно коронавирус боюнча маалыматтарды. Жалал Абад шаарында коронавирустан коргонуу аракеттери көрүлүүдө. Бүгүн ага карата түзүлгөн атайын штабтын мүчөлөрү жыйын өткөрүп, соңку кырдаалдар боюнча маалымат алмашты. Ага шаардын вице-мэри Руслан Алтымышев, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызматы, ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө мекемеси, аймактык башкармалыктар, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери катышты. Анда үй бүлөлүк дарыгерлер топтору тарабынан калк арасында оорунун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканы айтылды. Ага кошумча маалыматтуулук үчүн атайын баракчаларда таркатылып жатканын билдиришти. Андан сырткары мектеп, бала бакчаларда, жогорку жана орто окуу жайларында түшүндүрүү иштери байма-бай өткөрүлүп келүүдө. Кызматкерлердин айтымында Кыргызстанда мындай вирусту жуктурган жарандар жок экени белгиленип, такталбаган маалыматты таратпоого чакырышты. Полностью азыр мониторинг грипп боюнча негизинен